деген дагы мына мошу жерде турган ол. Бу жерде бүт мынандакайлар бар болчу, дарактар. Уже мактан өткөндө көрүнбөйт да. Чөп сар бардыгы бар болчу. Анан бүгүн өтүп кетет, көрөткөн дагы чакырат оны. Ошо жерде бу неме дейт. Жыты чыгып турат, кандай билбейсиңер дейт. Дейт, анан мен чыгам. Чыккандан кийин күйөөм алдыма барат дагы айтат, бүгүн ишке барбай тур дейт. А не болду, неге десе, мени бирөөсү алып кетет окшойт дейт. А эмне себептен алып кетет дедим. Жөндөн жөн алып кете бер, алимент боюнча келсе дедим. Десем, анан жок, бирөө огородко бирдеке таштап коюптур деди. Мен сразу участкага айттым. Не таштап дер, неме болду десем, жүрүң көрсөтөм дейт, кайра келет дагы. Мертикен да, мен бу жерде туруп караганмын. Карасам уже көрүнүш мындай эле чөп да, мен оюмча эми тааныбасак биз. Айттым, ол неме десем, сиз билесиз да деди. Деди, сен билген үчүн токтоп айтып атасың дедим. Буну доказатын чыгарып бер, анан кийин көзүлөшөйлү десем, сиз алынбаң деди. Assalomu alaykum. Sizlar. Жол кызматындасыздар, же бердесизерби? Shu yerda. Начальник? Assalomu alaykum. Men атым Қалыбек, фамилиям Жапаров. Ушул жазгыл айымдын ишеним өкүлү. Доверенность боюнча. Сиз атыңыз? Абдижаныш. Жеңиш. Ким болуштуз берди? Начальник. Чоң кызматта турбайбы. Сиздин участковый милиция жанагы Ташбеков ким эле курсантка келди элек. Ал жок. Кадамжайга кеткен. Кадамжайга качан кетти? Эртең кеткен. Эртең бүгүн болуптур да. Качан болот? Келет. Келет. Сиз жанагы немеде мына кайсыл айыл эле? Көктала. Көкталадагы иш боюнча билесиз да? Ушуларга катышкан. Сиз да бардыңызбы? Барганбыз. Мына ушул жерде кандайдыр бир баягы эч кандай ордер жок эле сиздин кызматкер келип анан сиздер чакырган турбайбы? Добровольный велосипед өз колосунун мерди. Бул боюнча бизде башкармалыкта пресса бар. Прессанан маалымат аласыздар. Биз маалымат бере албайбыз бул жерде. Сиз азыр түз эфирде турасыз. Муну бүт баягы ошол Facebook колдонуучулар, интернет колдонуучулар көрүп турат да. Азыр материалдарды биз окуп чыктык. Ал жерде мындай материал тергөөчү жүргүзөт да. Тергөөчүгө чейин жеткенибиз жок. Себеби дегенде азыр адвокат менен сүйлөшсөк, адвокат бизге ошондой бир жолдомо берди. Тергөөчүгө барбай эле туруңуздар депчи. Ошондуктан биз сиздерге келип отурабыз. Ага чейинки тергөөгө чейинки иштин жагдайын билүү үчүн. Мына ошол ишке мындай сиздер барган экенсиздер. Атыңызды унутуп калдым. Атым Жеңиш. Жеңиш. Фамилияңыз кандай? Орозалиев. Орозалиев Жеңиш. Жеңиш мырза, сиз ошондо барганда муну Алдан каяктан келдиңиз? Мен Бишкектен келдим. Кайсы канал, телефон? Менин аты жөнүм Қалыбек, фамилиям Жапаров. Жазгүлдүн ишеним өкүлү болом. Доверенность боюнча, доверенность десеңиз, доверенность бар. Анан ошонун баягы жанагы баланын тагдыры боюнча келдик да. Ал боюнча пресса барасыздар башкармалыкка. Прессанан жооп берет. Биз жооп бере албайбыз эч кандай. Эме сиздер мен до конца эч нерсени билбейм, катышкан эмесмин эч нерсеге. Качканмын деп атпайсызбы? Осмотрда эле барганбыз да. Осмотрда бардыңыздар. Сиз өзүңүздүн сотруднигиңиз курсант. Алдын ала ошол ишти билип туруп барганбы, билбей туруп барганбы? Мен эч кандай маалымат бере албайм. Ал алимент боюнча барган, өзүнүн айтуусу боюнча. Алимент андан 15 күн мурун бая паспортту режимди текшерүү боюнча болгон экен, ал күн эмес экен да. Алимент боюнча дедиби? Эмне айтыңызчы сиз? Азыр паспорттук режим боюнча деп киргизгенде буларчы негизинде Facebookка киргизгенде жолдошуңуз аты ким эле? Мамрасул. Мамрасулдун келинчеги. Мамрасулдун аялы болуп. Негизинде булардын чыныгы башында жок болчу, аягында барган. Аты жөнүн билбейм, мен точно таанышкан деле эмесмин. Бул жерде азыр Facebookка чыгаргандары
булардын паспорттук режим боюнча иш жүрүшүп жаткан жеринде кармалды деп атат. Азыр эми бул башчылары алимент боюнча барган экен дейт. Буга мен вообще түшүнүгүм жетпей атат да, кандайча булардын сөзү чынбы же бул эмеге Facebookка чыгарганы чын болуп атат. Мага ошону тактап берсеңиз. Эми аны тактарда мисалы Ал боюнча маалымат алсаңыздар, башкармалыкка барасыздар, пресса бар бизде атайын. Ошол жактан толук маалымат ала аласыздар. Биз толук маалымат пока тергөөчүнүнө бере албайбыз. Бул жерде эми сен булар дагы баягындай адамгерчилик кылып, үйдүн эшигин ачып, мына жазгылайым өзүм ачып берген элем дейт. Кириңиз деп чайга отурганбыз дейт. Чай ичип эле ошол эшиктеги тапчанда чай үстүндө отуруп эле, анан туалет жакка барып келейин деп эле. Айтсаңыз ошо кандай болду эле? Бул негизи өзү алимент боюнча. Интернетте сүйлөгөндөрдү көрдүк бардыгын прессадан. Пресстен чыгарып туруп эле жет. Чыгара турган болду. Азыр мен жооп берип коеюн. Мынтип качкак болбосоң, даканча эле жооп берип койсоңуз болот да. Сиз өзү негизи бар качкан сурабы, катышыңыз бар сиздин дагычы. Жок болгондо дагы сизди кармабайт декчи. Катышыңыз бар да сиздин. Өзүңүз баргансыз. Сотто дагы өзүңүз тургансыз. Барган жокмусуң? Кандай барган жоксуз? Сизди мен өз көзүмөн көрдүм го, китепти окуп берип аттыңыз го. Коюнчон тактамаңыз. Мына ушундай буларды Эмне? Сиз азыр начальнигиңизгечи анан жооп берем деп койбойсузбу? Биз азыр немеде түз эфирде турабыз да. Бизге жооп бере албайм. Анан прессадан бар жооп бересиз. Прессаңыз каерде? Кимден жооп сурайсыз? Башкармалык барасыз. Кайсы УДда? Областта. Областта Баткенге барыш керекпи? Прессадан сурайсыздар. Жок, сиздерде ушундай нерсе баягындай. Бул сиз айтылган деген укканбыз, көргөнбүз деп атасыз. Туалет жакка барып келем деп эле, анан ал жактан Ал нерсесин мен билбейм. Өздөрү билет. Үйүндө болгон. Анан сиздер ал жерде эч нерсеге жооп бере албайм. Сиздер ал жердечи тергөөчү осмотр кылып алган. Сиз баргы чейин токтоп турган. Болду. Мен сиздерге жооп бердим, башка эч нерсе жооп бере албайм. Жок, жооп берсин. Сиз бул жерде айтып атасыз. Кийин башталган экен. Ушул Сиз айтып атасыз да бул жердечи. Менен барбыз. Далил буюм катары алганбыз. Болду, башка эч нерсени билбейм мен. Сиз нелер толтургансыз? Мен эч нерсе толтурдум. Эмне толтурдум? Бизге мен ошол жерде айттым турабы, сиздин алдыңызда дагы айттым. Кошуна колоңду чакыран хачабы десек. Айткан жоксуң. Айтылган, монтип бизди туруктамат кылбаңыздар. Сиздердин ортоңузда да Келди го, үкаңыз келди, келиниңиз келди. Оларды аралаштырба дегенсиздер. Сиз барып аралаштырмас, келип сен карап тур деген. Сиз барып кагаз толтургансыз. Сиз барып камерага алдырткансыз. Эгерде булар ошол жерде эккен болсо, огород болуш керек эле да. Кургатып аткан дейсиз. Кургатып аткан жеринен үстүнөн кармашыңыздар керек эле да. Мен кармаган жокмун биринчиден. Ким кармады? Мен биринчиден кармаган жокмун. Огородко экти деп айткан жокмун мен. Мен прессадан толук маалымат алыңыздар, мен маалымат бере албайм. Ошол жерде эккенде болуп калдыр да. Жазган айтсын, анда кагазга отуруп алып. Аны мен айта албайм. Неге айта албайсыз? Өзүңүз жазган, неге өзүңүз айта албайсыз? Кайсыны мен жаздым? Сиз ошол жерде отуруп, мен уручка кармаган жокмун мен. Кармадыңыз. Мен монтип ал уже шамга аралашып атабыз. Монтип жалган сүйлөбөңүз. Түнү келиңиз, таңга малып мен жооп кармаган жокмун. Жооп бересиз. Полигон жооп бересиз. Ол сиздер бош. Участковыйыңыз азыр кайрадан жолтурулабыз. Участковый мал иштер менен кеткен азыр. Сонок турсак бизди блокка салып койгон участковый. Албай койду да, телефондон бир канча жол чалдык. Мен сиздер чалганыңыздарды билбейт экен, мага маалымат берген жок жок. Ушул ака барган, анан алып жолтура аласызбы бизди? Жолтурсаңыз районго барасыз, жетекчиликтер областка барасыз. Прессадан чакырып өзү маалымат алып берет ошол жерге. Биз ошол участковый милиционер ошол жерде элдин коопсуздугун, элдин кандай жашап аткан көзөмөлдөө карап турат. Карайт. Анын имеет право, анан ошондой карайт. Если мыйзамсыз нерселер болсо, ала тактик түзүп, ошондой кылат. Мыйзамсыз нерселер болсо, мисалы, алдын ала даже анча-мынча мисалы немелер болсо, мисалы, эрди катын урушуп кеткен болсо, эскертип, жараштырууга аракет кылат. Жөндө барышпайт. Же болбосо саба кылганы гана барышат. Сиз өзүңүзгө карап сүйлөңүз. Онда сиз дагы жооп бериң. Көрдүңүзбү кандай чычалайт экенсиздер? Ким чычалайт? Азыр сиз кандай атасыз? Саба деген сөз сүйлөңүз. Өзүңүзгө ээ болуп сүйлөп атасызбы? Бизди дагы ошол жерде жолдошуңуз толугу менен мойнуна алган үчүн отурат ошол жерде. Алда мойну калтыргансың, Ал дагы да жаш бала да? Жок, адвокаттын айтуусу боюнча, адвокат менен прессага барып маалымат алыңыздар, мен маалымат бере албайм. Болду. Биздин ошол участковый милиция коркутуп тур, анан ушундай неме кылдыр да. Жолдо турган жерде жооп бересиз. Бере албайм мен сиздерге. Отурсаңыз? Катпакталаңыз, өтүп жооп бериңиз. Сиз барга чейин олар чыгарбай турган, сиз баргандан кийин далилдеп чыгарып атпайбы? Ошого жооп бериңизчи, эмне үчүн? Мен жооп бере албайм. Прессадан маалымат аласыңар бар. Неге жооп бере албайсыз? Кылганды мойнуңуз менен жооп беришиңиз керекпи?
жөтөрүшкө коркутасызбы? Эмнеден коркмам? Неге мен күйөөм анда пассава кылып, куртамат кылып апарасыздар? Мен ол жанакы балаңыздарды сатып мен адам катары жакшынака ой, мына балалардан бар болчу. Мен буларды жакшы ой менен киргизгенмин да, мен бул чал өзүбүз кылган нерсе болгондо мына жаап салып атат, бизде ушундай болот. Пресса бар малымат аласыздар. Бул элдин эмеси. Ошондо неге элди Акимият тарта бербейт түз эфирге салып. Эч кандай укум жок. Эгерде маалымат керек болсо, башкармалыкка барыңыздар да пресстадан маалымат алыңыздар болду. Биз маалымат бере албайбыз бул жерде. Бул жерде биз телеканалга маалымат бере албайбыз. Биздин укугубуз жок маалымат берүүгө. Онда неге мен көндү берип алып келеткенсиздерден зордуктап мойну калдырып туруп апарасыздар? Бизге ушуга жооп бериңиздерчи. Бар прессадан жооп алып. Эч кандай, көрдүңүздөрбү? Бул жерде чындык жок, биз акыйкат менен иштешпейт булар. Байды байга карайт, кембагалга карайт. Эмне үчүн бейбачара камалып кетериш керек? Бизге билбейм, бул милициялардын өз үстүнөн арыз жазышыбыз керек. Негизичи ушул айка баргандан кийин кеткен бул негизичи. Мына көрүп турасыздар, азыр эмне себептен жатты? Көрдүңбү? Качып кетти. Акысы жок булар. Чыгып кетти. Качып кетти. Ала, талант бекен. Мына жерде жанагы ошол кездеги иш боюнча качкандардан да барбы бирөө жарымы? Жана бирөө бар дедим. Ошо Десеңиз, кимиси? кимисе? Булардын баардыгы бар. Жана жапканага караганда. Не себептен булар маалымат бербей катышат? Ким деген эле ошол аты? Курсан Тушбек Бул жерде отурбайт ал. ушул жерге алып келгенде негизи Камерабыз өчүрөбүз, бул кайшенин ичинде сактануу мүмкүн эмес. Мына жерде буйрук бар эч. Биз атайын жанакы неме боюнча жөн эле тартып уудуга прессага барыңыздар, ошону менен келиңиздер. азыр Дадаевич Сатурн катышкан экен да, ошону менен сүйлөшүп алалы. Бу жерде Сатурндук жок. Көк талап. азыр бирөөсү кирип кетти. Таныйм дедиңизби? Мен Акчаңызды караңызчы, карасаңыз. Мүмкүн ал. Сизге айтып атам эже, бул жерде жок ал. Кандай жок, азыр кирип кетти го, өз көзүмөн көрдүм го. Курсан деген көк талап бар эмес. Башкасы чогуу бар. Эже, өчүрүңүз эже камера. Өчүрбөйт бизге да. Неден Сиздер дагы эме камерага болсо, алып кеткенсизчи. Участковый. Кайерде? Участковый. Адреси кайерде? Ошол мектепте отурат а? Мектепте турат. Онда чалып сиздердин звоноңуздар алайын. Эртең менен саат 8-ден 6-гача ошакта болот. 8-ден 6-га Эл каттоо болуп атат азыр. Так, анда. Паспортты немеге? Ооба, Баткенге кадамжага кетти. Анда эртең менен барбайлыбы участковыйга? Ошояка барып ошакта Так, сүйлөшүп. кайсы жерде мектепте дедиңизби? Мектепте. Онда ушинтип эле жооп бербейсиздер, эмне себептен эшикти жаап коетасыздар сиздер? Эже, камера менен бул жака кирип турсаңар уруксат жок, мен сизге айттымбы? Боптур, уруксат жок болсо неге? Ошо камера сыртта туруп тарта бериңиз. Прессаны бар, пресса менен сүйлөшө бериңиз. Жок, курук бул жерге алып келип туруп, алып келгенге уруксат бар экен. Алып келгенге уруксат бар экен да, сиздерге башка нерсеге уруксат жок. Нөмөчүмүн эже. Нөмөчүсү? Мында бар. Сизге интервью бере албайм ака. Сыртка чыгып бере албайм. Бу жерде канча адамдар бар экен мен бит мага эмес. Мага мындай интервью бере албайм. Бул жерге эл көйгөй менен келет. Көйгөй менен келсе, көйгөйүңүздү айтыңыз, арызыңыз болсо арызыңызды алайын. Арызымыз бар. Келген көйгөйдү сиздер отурсаңыз. Сизге мен эч копол сүйлөгөн жокмун. Бул жерден таркана уруксат жок, сыртка чыгып сүйлөшөбүз. Ошо копол сүйлөгөнүңүз болот. Эмне кылып сизге кополдук кылдым? Тарттырбай атасыз сиз. Мына жерде буйрук турат бакен. Сиздер сырттан келет да. Анда сиз о чоңгулуп эшигине жазып койгон видео тартып айтып атам, видео обращение кылдыңыз. Сиз айлык алып иштеп аткансыз. Карапайым элдин булар бейбача. Коопсуздугун карайым. Карапайым элге көзөмөл салам деп туруп айлык алып иштеп атасыздар да. Ооба. Ошон үчүн булар жөн келип аткан жери жок сиздерге. Бул нерселер эл үчүн. Силер үчүн эмес. Сиз мени уксаңыз, киргизбейсиз. сиз Баткен областка, УУДга барсаңыз, пресса деген служба бар. Ошону менен келиңиз, пожалуйста. Макул, анда неге сиздер сырттан келип келатканда ошону түшүндүрүп айтпасын, шап эле басмачыны киргизбей аткандай жабасыздар. Ошо жооп бериңиздерчи. Ким жапты? Жапты го азыр, оны жапты, сиз жаптыңыздар го. Эмне себептен жабасыздар ошону түшүндүрбөстөн? Эмне себептен? Мен айттым сизге, прессага барыңыз, прессаны алып Жок, келиңиз. прессага бара, башкага бара, ошол жерде түшүндүрүп айтсаңыздар болобу адамча? Жазылайын, мындай кылабыз. Биздин өзүбүздүн ички мыйзамдар бар. Өзүңүздөрдүн ишиңиздер болгон жок бул жерде. Биздин өзүбүздүн ички мыйзам бар деп түшүндүрүп. Ички мыйзамыңыз болсо, эмне себептен эшик жаап атасыздар? Ал ошого жооп бере албай атасыздар го сиздер. Тура түшүнүңүз эми. Бул дагы нерв болуп атат да. Бул дагы 16 күн сизде отурат азыр бейкүнөө адам. Аркасы канча баласы чыркырап атат.
Ошо неге мындай Ал болду деп маселени мага айтпаңыз, мен айтпайт. бул жерде бир дежурныймын эже. Түшүнүп Өзүндү болсо несеттен эшикти Мен- жааса, несеттен башыңар качат интервьюда. Мен турган жогорку жетекчилерге барыңыз. Ошо жетекчилерге барыңыз. Ошолорго Сизде энеңиз бар да, энени ыйлатып атасыз да мындай чыкканыңыз. Эжем меки ыйлат, мен уруштумбу, сөктүмбү, бирдеке дедимби буга. Запрет кылып атпайсызбы чыккыла деп? Жок, азыр мен айтканда эмне толук айтканбы? Сиз барып ошо жогорку жетекчилерге кайрылгыла. Түшүнүп атабыз, түшүнүп атабыз. Азыр жетекчиңиз да айтты. Ошентип сиздин сөзүңүз Ошонун ошондой. прессасы бар, ошону барып уруксат сурап алып келип, Жок, сыртта суроо жооп калбаса дарбазаны жетекчиси баштап жаап аткандан кийин балык башынан дейт. Башы ошентип жабаса аяк каякка барат. Бул жерде чындык барбы? Өзү чындык боюнча иштейсиңерби? Же дежурный башкамын деп туруп бересиңерби? Чындык боюнча. Кана чындыгыңыздар, кана чыркырай атасыздар сиздер. Жок, мен сизге бирдеке дедимби? Десеңиздер, не себептен эшикти жабасыздар? Мен сиздер жактан тосуп атпаймынбы? Жооп бербейсизби экен? Мен Не сизди себептен тосуп жооп атам бербей жактан жабасыздар эшикти? Эшик ачык эле турат. Сырттан мисалыңыздар чапсын, бул жакта сиздер жааздар, пускай бөлүп култап алып отуруңуздар анда. Барып бейбитчилерни апарыңыздар да сызга коюңуздар. Сиздер отуравериңиздер аркемден. Барып Сизден жогору турган орган бар турабы? Барып ошол жактан сурагыла. Мыйзамдуулугун текшерип бер деп жазгыла. Барып ошол жака барып. Биз просто бул жерге келип ошол биринчи ишти ачкан участковый милиционер сиздерге Алдагы карайт. жооп бербейт, ошо пресса болмойчу жооп бербейт. Ошондо Алдагы булар жооп тастара кылганга барып жооп берет, ондон аяга жооп бербейт Я булар. силерге булар болсо мына жазгылайым өзү эшигин ачып берип атат. Кириңиздер, чай ичиңиздер Биз деп. буларды адам катары кылып киргизип, наныбызды коет экенбиз, чайыбызды коет экенбиз. Булар бизди жер менен битте кыза бизди ким коргойт? Айтыңчы, президент келип коргойбу? Ар кайсы айылга участковый койгон. Участковый барып ошону айтыш керек. Ушундай болчу, бул нерсе каяктан келди, буну жок кылгыла деп бир ооз эскертүү берет. Onu meyli men kuyamam deyip alıp karmap atsın, yoksa jasap biröge satıp atsın, karmap alsa bir men çiçaralayt dedim, çalıp zarıgıp ilayt dedim. Jöndön jön bir beçara taladan gelip çay çotkan yerine keldi eken dagın bular tuvaletke orası kep ketetken içi ötkürdün, içi ötü o şette kalıp ketpettir oşo kargışta kalıp. Sırtta turup söyleyiveriңiz. Çıkpayım men, uşu yerge ap geliptir, uşu yerde oydun aldırdılar, uşu yerde söyleyeyim men. Çıkara albaysınlar meni. Анан ошол жерден эмне? Ошону менен барып туруп эле булар кечинде келеткен жана сыртта биз азыр интервью бер десек бе албай койдук. Бүт журналдарды толтура эткен дагы анан алып кететкен. Бул не деген? Ошол жерге келип мойнун алдырган. Не себептен бердик? Az бардыгы жаап өзүнү бекитип атат. Ачың сен мени. Бул жаап. Иш вакытында отуруш керек бардыгы. Ошол тизип эле. Жак эмеспи? Бул жак эмес. Эшикери дагы аман. Бул жак эмес. Аманатка кыянат деген ушул Ачыңсы. бар. Бардыгы эшиги жабык. Бул премияда иштеш керек. Ошол Жеңишбек. Бул начальник азыр. Бардыгы култап алган. Азыр бул начальник Жеңишбек деген азыр кетпеди. Кандай жок болуп калат бу жерде. Бардыгы жабык. Может быть, Свет өчүк, азыр жанды свет, түшүнөсүзбү? Жанагыл ошол ишке барган бала. азыр кана азыр кирип кеткен бала мына жок. Кирип кеткен жок, сыртка чыгып кетти. Чыккан жок, биз сырттан кирдик го, сырттан киргенде чыга элек болду. Тергөөчү алды? Тергөөчү ошол. Руслан, мен таныбайт экенмин чынын. Ошол жанагы баланын аты ким деди? Бала, ушул бала кече тергөөдө дагы ушул бала журналдарды бүт ачып окуган. Бизге маалымат бериш керек. Жөндөн жөн алып келип, эмнеге отургузуп коюп. Жеңиш мырза. Сиз жанагы бир сатурыңуз жүрбөйбү ошол жердечи? Ошону ошого барган. Чындыкты чыгаргылар керек. Ал Кече күнү биздин Немеде? агайыбызды эмнеге чакыргансыз? башка материал Вот кече Тергөө тапшырмайм бир жерге кеткен. Азыр кабинетте жабылып атыр азыр. Жазып тань. Кайсы сатурн дейт уда? Азыр кирип кетти. Азыр мен көрсөм кирип кетти жокпу? Бар Эм, аты жөнү барбы? Көзүбүз менен көрдүк го, мен көрө эмесмин. Али инвалид боло элекмин, Кудайга шүгүр. Аты жөнү барбы? Эрим кар Атын болсо таныбайт дагы, экен, көр болсо мындай дагы танып мен экен. турамын сүйөнүп. Жүрөт эшикте жүрөт, ондай иш кылат. Не себеп? Чыкпаңыздар, мына эртең жооп берсин бизге. Эми жазгылайм. Маалыматты прессага барып, прессадан толук маалымат. Жазгылайм. Эми жазгылайм. Бул начальник Жеңиш Оразалиев да. Сиз кайсы каналдан? Жапаров Калыбек деген Чек Фейсбуктагы канал. канал. Жапаров Калыбек. Ошол жактан анан бул айтып атпайбы, бул начальникчи. Ошол
Участковый милиция азыр жок дейт. Ал эртең келет дедиңизби? Ооба, келет. Ертең деле келбейт көрөсүздөр. Бузук болот Ушул жерде иштейт. Келет деди, ошол жерге келет. Келбейт. Если толук маалымат алам десеңиздер, прессага барасыздар, пресстан толук маалымат Жок, прессадагы башка эми. Биз өзү ошол участковый милиция ишти козгоп атпайбы? Биздин милдет участковый милиция эч убакта иш козгой албайт. Только маалымат берет, өткөзүп берет, тергөөчү козгойт. Если аныкталса, Сиздер барганда тергөөчү барды беле? дәл буюм катары алып кетишкен ооба. Ошол жерден. Толук маалыматты пресстан алыңыздар, мен бере албайм. Жок, ошол баргандан кийин анан жазылды, бүт тетрадка жазылды, бар видеого тартылды. Потом бул чыгарып машинага салды дагы, бул башка машинада кетти, күйөө мына машинада келди. Бул өзүнө алып качты азыр, чындыкка дал келтирип сүйлөбөйт азыр. Мен аралашкан жокмун, мен жазган жокмун. Биз көрүп турдук, бардыгы күбө буну жазганага. Мектептен комушуларды чакырып, доказат кылып чыгарыш керекпи? Доказат кылган жок. Мен ошол жерде чыркырадым, кошунаны чакырайын десем, мына катышты көрдүңүздөрбү? Сөзү качат ошентип. Биз ушулар кордоосу не кылат? Онда биз ошентип апарып тыга берсин, биз жүрө беребиз. Мындай да, Жеңиш Розалиев, Жеңиш мырза. Азыр биз ошол жерден эл менен да жолугуп, кошуналар менен сүйлөшүп келдик да. Бул элдин жүрөгү аябай түшүп калды, жанакындай кородон эле бир көрүп атабыз. Кородон эле бир зат, маңгы зат табылып калса, биз дагы ушинтип, биз дагы камап коебу деп. Эми бийлик сиздерде да, аткаруу бийлигинин Биз мыйзамга гана баш ийебиз. Мыйзамга ушул баш ийгенбиздер. Басмачылык деген милицияда болбойт. Только мыйзам негизинде, мыйзам жол берсе болду. Толук маалыматты аласыз, пресстан аласыз. Биз мыйзам негизинде иш аткарабыз. Булар болсо жанакы ошо корго киргенден кийин Сол жоопторуна каршыбыз. Мага просто бул жооп берсинчи, ошо барып мени жазды, мени койду. Не себептен азыр айтпай атат. Мен жазбадым деп айтып турабы азыр алгандарга. Жок, сиз өзүңүз айтың, биз адвокат өзү сүйлөшүп атат. Неге сиз жазып атканыңыз айтпай атасыз, урчка кармабадым деп, неге мойнуңузга албай атасыз? Кудай урсун, ушу дегениңизге. О, мен куланы карап айтамын. Үч жол айтың. Айтамын. Неге жазып туруп монтип жазбадым дейсиз, айтыңызчы мага. Томаткандар да уруп кетсин, кошо. Кошо урсун. Кошо урсун. Сиз жазып кеттиңиз ошону. анда ошондой. Жеңиш мырза. Маалымат толук алсаңыздар шагарыңыздар. Жеңиш мырза. Мындай да. Жок болуп кетсин. Бул карапайым эл. Мыйзам ким бузган болсо жооп берет мыйзам негизинде. Мыйзам Сиздер Подстава кылган адам жооп берет. Карапайым эл Өзү кылганбыз өзү жоопкерчилигин алып. сиздерден конторага келип көйгөйүн айтат. Аларны имеет право. Эч ким запрет кое албайт. Мына сиз деле аткаруу бийлигинде иштеп жатасыз. не кыларын билбей калдым. Азыр көрдүңүздөр турабы? Далил менен видеогодан түшкөн турган жап, өзү жапты, мен туртуп ачтым турабы? Берге келип тур, да эшикти жаап атат. Бул не деген? Бизге булар жоопкерчилик береби же биз коргойбу? Не кылыш керек? Ошол эми сиздин бул жака баягы деп турдук да. Өзү жооп берет. Өзү күнөөсү өзү кыл. Эпте ошол жака басыш керек да, дарбазадан чыгарыш керек да буга. Saat 5'ten 20 minut öttü, 25 minut öttü. Mektepte dedi hazır. Men mektepteyim, suruştup bulmadım. Anda ошол мектебине баралы эртең. Жок, салсаңыз алып айтпайбы. Чалып көрүңүздөр жай. Неме чалып азыр сурап берем. 8'den altına Участковый чалып көрүңүздөр, сиз ала экен. Мүмкүн азыр алып калат. Меникине вообще булып бүт болгон. Албайт. Булар аркасында эчтекеси жок деп. Мага неме чалып меникине алат. Неме матчтан чыкты алат. Кайрат Жапаров дедиңиз, Калбек Жапаров. Калбек Жапаров, Фейсбуктан, Ой. Ким сурады? Калбек Жапаров. Ким бериңизчи телефонду сүйлөшөлү. Маалымат бергиле дейт. Болгон иш боюнча. Тергөөдүн кызыкчылыгы боюнча биз эч кандай маалымат бере албайбыз. Качан соттон чечим чыкса анан Ким менен сүйлөштүңүз? Эч ким менен сүйлөшкөн жокмун, башка бирөөлөр чалды. Мен жөнүндө маалымат бере аласызбы? Жок. Маалымат издеп атышат. Дайыма эл тарапта болуңуздар.
Элдин Biz кызы. ел мененбиз. Biz мыйзамды бузбайбыз, мыйзамдын негизинде иш алып барабыз. Көзүнөн жаш агызбаңыздар. Biz de ошо элдин адамыбыз biz de. Булар эми өтөт да жанагы жөнөкөй эле бала экенин деп атат. Адвокаттын мен эми адвокатка көбүрөөк ишенем да. Адвокаттан сурасам ошондой деди. Адвокатты да видео алдык, ал боюнча видео материалдар чыгат. Болтур эмесе, Каршы эмеспиз. Вот уже барганда буга чалса алба деген, албай атат. Анан участковый милиционер курсант Ташипбековду айтып коюңуз, эртең биз келебиз. Бир 5 мүнөткө жолуп койсун. Аны мен силерге айттым. Прессанан аласыздар, мен жөн бере албайм. Маалымат да бере албайм. Силерге чакырып да бере албайм. Жок, иштин башына ошо баштаган кандай мен просто эле кандай бардыңыз элеңиз, ордер менен бардыңыз белеңиз же мындай алдан эле билип бардыңыз же билбей бардыңыз белеңиз. Ал булардын айтышы боюнча бир жит келген эмес, ошентип издеп барган эмес. Анан жит чыгат дейм, билесиздер. Мен билбейм жит, мен жит даже мен мурдун житта жакшы сезбейт да. Карындашым ошко чейин машинага салып берип житин билбеп тургу. Анан кандай эле Ошкорганда билбейм. Биздегилер билбейт, Ошкол эмнеге бардыңар? Анализге өзүм апарып келдим да. Ал өздөрүнүн машинасы менен чыгып кеткен. Эл тарапы болуңуздар, машинадан чыккан эмес. Бизде андай милицияда андай мыйзам бузуулук болуп жок азыр. Элге барып Бардыгы участковыйдан боди камера деп койду азыр. Баардыгы ушу камера менен жүрөт. Камераларын өчүп турат. Мурун Союз кезинде түшүндүрүү иштен жүргүзүлөт эле. Ошол түшүндүрүү иштерин элдерге жүргүзүңүздөр. Жүрүп атат бизде. Жүргүзүп атабыз. Барбы ошондой материалдарыңыз Бар жүргүзгөн? бизде бардыгы. Бизде өзү тиешелүү кызматтар сурайт. Сиз мага телефонуңузду бериңизчи, мен мага жөнөтүп коюңуз ошо материалдардычы. Байланыштырып. Сизге жөнөтө албайм материалды. жок да. Жок, мен эме элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн материалды. Ал мен сизге бере алам. Бизде отчет тапшырабыз ай сайын. Өзүбүз. Өзүнчө кишилер беребиз. Мындай кылса болот, мындай кылса болбойт деп мыйзамдын жолдорун сиздер көрсөтүңүздөр да карапайым элдердин көпчүлүгү билбейт ал нерселерди. Билет, баары билешет. Кандай билет? Жылына 2 жолу мага операциясы жүрөт да, жылына жүргүзөбүз. Жок, эгерде билген болгондочу, Киргизбейт болчу. Ажыр киргизбейт да болчу да эгерде. Биринчи. А киргенден кийин туалетчага бастырбайт да болчу да эгерде мындайча караганда. Оле зайнет деп биз жибирдике деп. Сырттан киргизбейт. Билесиз макалы. Ошондой болгон. Биз булуну адам Койгуча же өлгүчө карган деген макал бар, билесиз да. Мындан кийин буларды Уру тойгончо же өлгөнчө карганат деген макал өзү бар эми. Ал ошондой болуп келген. Алхамдулилла азыркы бийлик учурунда бул уже кичине жоголуп баратат. Бирок бийликтин арасында да бар да. Бизде бүгүнкү күндө баардыгы жоголгон, таптаза, министрибиз да таза иштегиле деп бүт баарыбызга боди камераларды бере албайсыз. Камералар менен бизде иштейт балдар. болгондон себеби Курат экенбиз 1-октябрь күнү ошол камерасын текшеребиз. Эртең ошол немени тааңыздар курсанды. Ошону беребиз. Эгерде ички иштер министрлигинде Сотко чыгарып беребиз аны. Сиз ички иштер министрине гарантия берип атасыз да. Эгерде ички иштер министри таза болгондо анчамчылары неме менен кармалбайт эле да. Жанагы Биздин министрибиз бүгүнкү күндө таза иштегиле. Коррупцияны кармалып атпайбы бүгүнкү күндө? Кыргызстанда канча тергөөчүлөр кармалды? Кармалган боюнча мен жок, бизде кармалган жок. Бизде таза иштеп атат балдар. Бар. Эми сиз ошол сиздин коллегаларыңызга сиз гарантия берип атасыз да. Айтканыма сөз көп экен. Прессалар да кармалып атат. Адвокаттар да кармалып атат. Макул, жакшы туруңуздар, Макул. Болтур эмесе, урматтуу мекендештер, көрүшкөнчө дагы